Ош Пирим жаңылыктарынын дүйшөмбү күнкү чыгарылышы назарыңыздарда. Кутмандуу кечиңиздер менен студияда кызматта Салтанат Исакова. Бүгүнкү биздин негизги окуялар кандай? Алдыдагы турмөктө. Ош аэропортунда болгон кырсыктын себеби ачыкталдыбы? Эл уулу элге колун сунду. Жогорку кеңештин депутаты Улан Примов жер титирөөдөн жабыр тарткан ар бир аймакка кара алтын жеткирип берди. Ош шаарында да жер титирөөнүн кесепетин тарткан имараттар бар. Алар кандай жардамдан үмүт этсе болот? Жер титирөөдөн жабыр тарткандарга жардам жетпей жатат деген маалымат тараткан жаранга жергиликтүү эл нааразы. Жаш режиссер актерлордон жаңы спектакль. Ош аэропортундагы авиакырсыктын себеби учактын кара кутучасы изилденип бүткөндөн кийин билинет. Мындай пикирди бүгүн транспорт жана коммуникация министри Аргынбек Малабаев билдирди. Boeing 737 учагы 1991 жылы чыгарылган. Аны оңдоого болбойт, жараксыз абалга келди. Кырсыктын негизги себеби катары азырынча катаал аба ырайы, тилкеге каттуу конуу жана адамдык фактор каралууда. Эске сала кетсек, жекшембиде авиатрафик компаниясынын Красноярск Ош каттамындагы Boeing 737 учагы аба майданына конуп жатып, тилкеден чыгып кеткен. Натыйжада 9 адам ооруканага жеткирилип, учак олуттуу жабыркаган. Окуянын чоо жайынан жеринен Сурма Шаршембаева баяндайт. Жекшемби күнү Ош эл аралык аэропортунда радио байланыш аркылуу аба каттамдары жарыяланбай, жүргүнчүлөрдү ташуучу объекттин эшиктери жабык турду. Ал эми сыртта отурган жүргүнчүлөр бир топ сааттардан бери уча албай күтүп тургандарын айтышты. Биз 9:10 учушубуз керек эле Бишкек, Ош Бишкек. Анан ошо келгенде эле чото аз-маз кечигүү болду, биякта туман болуп атат, ушундай деп калышты. Анан күттүк. Анан эле саат 5ке жылып кетти деп айтышты. Бияка кирсек, авиакомпаниянын эмесине ошо отменен болду, ушундай кичине бүгүн неполадкалар болуп калды, ушинтип айтышты. Белгилей кетчү нерсе, бүгүнкү абал тууралуу аэропорт жетекчилигинен ала албаган маалымат менен жүргүнчүлөр аз да болсо бөлүшүүгө аракет кылышты. Айта кетсек, жекшембиде эртең менен авиатрафик аба компаниясынын Красноярск Ош каттамындагы Boeing 737 учагы Ош аба майданына конуп жатып, тилкеден чыгып кеткен. Кырсык болгон жерге тез жардам жана өрт өчүрүү унаалар тезинен келип, аймак тартип сакчылары тарабынан курчоого алынган. Бүгүн Ош эл аралык аэропорту жабык объектке айланды. Учуулар токтотулуп, жүргүнчүлөр имараттан сырткары жерге чыгарылган. Бизге да жалпыга маалымдоо каражаттарына ичине кирүүгө уруксат берилген жок, бирок кырсыкка учураган учакты ушул жерден көрүүгө мүмкүн болду. Окуянын ирети менен баяндап берсек, учак алгач Бишкекке конуп, бирок кайрадан Ошко учкан. Ош аэропортунда аба лайнери жерге конууга 2 ирет аракет жасаган, бирок калың тумандан улам катаал шартта конуп, учактын бир канаты жана дөңгөлөктөрү сынган. Канат жакта отурат элем. Көтөрүлгөндө канат жакта мотордон от чыгып кетти. Уже болду, биз өлдүк деп ошаны бардык эч ким сүйлөй албай калды. Хамма Аллах деп хамма сүйлөп багырып, хамма ичинде ошондой болду. Уже жашоо жок деп ойлойт. Бардыгы өлдүк уже деп. Кырсык болгон кезде учактын бортунда экипаж менен чогуу 159 адам болгон. Жабыркаган 9 адам ооруканага жеткирилип, алардын экөө жеңил жаракат алган. Учурда бейтапканада 6 адам дарыланууда. Эми булардын арасында 6 арасында оор жаракат алгандар жок десем да болот. Экөөнүкү мындай кичине бир аз жеңил эмес, орто оорлар деп койсом болот. Бирөөсүнүн сотрясение головного мозга, анан кийин беременности бар, эжеке бир аз кичине турганда башын тегеренди деп неме кылып атат. Анан экинчиси ал Россиянын гражданы экен, экөө тең Россиянын гражданы, белинен кичине жарат алып, мындай кыймылдасам белим ооруп атат. Булар мен ойлойм бир жумага жетпей уже жакшы болуп чыгып кетти. Такталган маалыматка ылайык, учактын кырсыктаган фактысы боюнча прокуратура кылмыш ишин козгоду. Башкы прокуратура билдиргенде, Ошко конгон учак аба унаалары коопсуздугунун эрежесин бузуу менен авариялык шартта конгон. Маалым болгондой, бул фактыны иликтөө максатында мекемелер аралык комиссия түзүлүп, аба кырсыкты Москвадан келген авиациялык комитетте иликтейт. Сурма Шаршембаева, Нуржигит Чолпонбаев, Ош Пирим жаңылыктары. Ош эл аралык аэропортунда болгон аварияны атайын комиссия менен биргеликте Москвадан келген авиациялык комитеттин мүчөлөрү иликтейт. Бул тууралуу маалыматты транспорт жана коммуникация министрлиги таратты. Учурда кырсык болгон жерде изилдөө иштери жүрүп жатат. Буларда авиатрафик компаниясынын жетекчиси Карим Дамин кырсыкка учураган Boeing 737 учагынын жаракат алган жүргүнчүлөрүнө компенсация төлөп берүүгө даяр экендигин айтты. Учак быйыл февралда техникалык кароодон өткөн жана экипаж мүчөлөрү Литвадан окуудан өтүп турат. Алар тажрыйбалуу учкучтар деп кошумчалады авиатрафик компаниясынын жетекчиси.
Алай жана Кара Суу райондорунда болуп өткөн жер титирөө өлкөбүздөгү орчундуу окуялардын бири болуп, бир топ оор түйшүктөй жаратты. Бирок элибиздин бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарган ийгиликтүү аракеттери зилзаланын кесепеттерин жоюуда өз натыйжасын берүүдө. Окуянын кийинки күндөрүндөгү аймактардагы абал тууралуу кезектеги материал. Өткөн жумада өлкөбүздү сестенткен бир катар жер силкинүүлөрү Алай жана Кара Суу районунун аймагында болуп өттү. Катуу жер титирөөдөн бактыга жараша адам өмүрүнө зыян келген жок. Антке менен кыш алдында турган элет элине бир топ оор түйшүк жаратты. Күчү 7 балга чейин жеткен жер силкинүүлөрү тургундардын үй жайына зыян келтирип, ансыз да суук түшүп келе жатканда таптакыр көчөгө чыгууга мажбур кылды. Элдин элдиги, бир туугандыгы ушундай кыйынчылыкта башка түшкөн оор күндөрдө билинет. Кырсык болгон алгачкы сааттарда эле жергиликтүү бийликтен баштап борборго чейин тиешелүү органдар тике туруп, элдин абалы менен кабардар болушту. Өз учурунда райондук жарандык коргонуу комиссиясы чечимди чыгарып, 6 группага бөлүнүп, ошол жерлерде иш жүргүздүк. Мына 3-чү күн иш жүргүзүп атабыз. Бүгүн МЧС мониторинг департаментине келип, чындыгында канча үй жабыркады, канчалык деңгээлде экендигин аныктап, бүгүн эртеге акыркы маалыматтар такталат. Эң биринчилерден болуп, Жогорку Кеңештин социал-демократтар фракциясынан депутат Улан Примов жабыркаган тургундарга кол сунду. Анын жеке демилгеси менен уюштурулуп, жардам катары жөнөтүлгөн Ош Прим Транс автоколоннасы көмүр жүктөп, жума күнү кырсык болгон аймактарга сапар алган. Биз Саркмол кенинен, Кызылбулак кенинен чыктык. Улан Ердоевдин тапшырмасы менен Алай район зилзала жер титирөөсүнө жардам катары көмүр жүктөп кетип баратабыз. Колонна Алла кааласа 1 сааттарда жетип барабыз. Ош Прим Транс автоколоннасынын азамат айдоочулары бүгүн кечке маал Гүлчө айылына 142 тонна таш көмүрдү алып келишти. Мына азыр рай администрация тарабынан кырсык болгон айыл өкмөттөргө бөлүштүрүү жүрмөкчү. Андан кийин кезек автоколонналар ар бир машинасы ошол айыл өкмөттөргө жеткирилип, элге таркатылмакчы. Интип табият кырсыгы буттан чалып турганда баягы шайлоо маалында түркүн убадаларды айтышып, босогобуздан кетпей жүргөн жоон топ саясий партиялар эмнегедир көрүнбөйт. Бирок эл калыс, эл тараза. Кимдин ким экени азыр түйшүктүү күндөрдө билинүүдө. Кыйынчылыкта кол сунуп жардам берген эл уулун Алай эли өзгөчө ыраазычылыгы менен айтып беришти. Жогорку Кеңештин депутаты жакында шайланган Улан Примов буга чейин деле биздин райондун тургундарына өзүнүн көптөгөн жардамдарын берип келген. Бул шайлоодо биз Уланды өзүбүздүн кулунубуз деп жапа тырмак киришип шайлаган элек. Көрсө биз бул Уландан адашкан эмес экенбиз. Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Нурбек Алимбеков жетектеген депутаттар тобу Улан Примов, Акылбек Султанов, Данияр Төлөнов, Лунара Мамытова, Искендер Матраимов жана Жыргалбек Калмаматов 21 ноябрь күнү жер титирөөдөн жапа чеккен Кара Суу районунун Кызыл Суу жана Алай районунун Коңурдөбө, Корул жана Арпа Тектир айылдарында болушуп, элдин акыбалы менен таанышып чыгышты. Кургелбе 300 000 сом ала келдик, ушу жардам деп сиздерге. Анан чоң фонд түзүп атабыз. Бардык ушул өзгөндөн башталып турду. Өзгөндө да 1-2 кыйроолор бар экен. Сиздерде мына азыр Чайчы айылынан чыктык, Кызыл Сууда көбүрөөк болуп тур. Бардык үйлөрдү көрдүк. Кудай кааласа сабыр кылып туруңуздар. Эң негизгиси баягы жоготуу жок. Эми баягы бузулган үйлөргө азыр контейнерден үйлөр жасалып атат. Ошону бир 10 күн сурап атышат МЧС. 200дөй контейнер үй жасалып атат экен. Жалпы ошол жабыркаган үйлөр 500 экен. Жабыркагандарга жакындан кабар алып, жакындан жардам берип, бир топ биздин Жогорку Кеңештин депутаттары, Жогорку Кеңештин депутаттарынын фракциялары өзүнүн ушул фондунан бир топ акчаларды бөлүп атат. Мен ойлоймун, бул элдин башына келген сыноону Кудайым буйруса биргеликтүү ынтымакчылыкта жеңип, ушул зилзаланын кесепетин тезирээк жоебуз деген ниетибиз бар. Өзгөчө кырдаалдар министри Кубатбек Боронов 10 үй такыр жарабай калса, 380 үй 4-даражадагы же жашаганга болбой тургандыгын билдирген. Жалпысы 19 ноябрга карата 3400 кишиден арыз түшкөн. Кырсык жалгыздап келбейт болуп, 20 ноябрдагы Ош облусундагы 6,5 балдык жер титирөө абалды ого бетер ooрлотуп кетти. Учурда үйлөрү жарабай калгандар чатырларда жашоого аргасыз болууда. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматы боюнча 379
үй, 5 социалдык объект кыйроо абалына келсе, дагы 2829 үйдөн жана 47 социалдык объектилерден жарака кеткен. Кара Суу районунун Кызыл Суу айылдык аймагына бүгүнкү күндө 133 жылуу кышкы чатыр ички мештери менен алып барып жеткиздик. Өзгөн районунун Кара Таш айылына бүгүнкү күндө 12 дана чатыр жеткирилди. Андан сырткары Алай районуна 20 дана кышкы чатыр мештери менен жеткирилип, жашоого коркунуч болгон турак үйлөргө тигилип берип, бүгүнкү ошол күндөрү үйдө жашап атышат. Кырсык болуп өткөн Кызыл Суу айылында депутат Улан Примовдун жардамын өз убагында алышты. 21 ноябрда Сарымогул кенинен көмүр жүктөп чыккан Ош Прим Транс автоколоннасы таң эртең менен айтылган аймакка жетип келишти. Кылычын алып келе жаткан кыштын босогосунда ансызда үй жайсыз калган Чайчы айылынын тургундары үчүн депутаттын бул жардамы калктын айтып бүткүз алкышына арзыды. Мына кечээки күнү ушул жерге жардамга көмүрдү жүктөп 4 коо менен чыктык эле. Бүгүн түнү менен ушул Кызыл Суу айыл өкмөтүнүн Чайчы айылында турабыз. Ушул айыл өкмөткө биздин дагы башка мамлекеттик жана жеке ишканалардын атынан келген жардам сыяктуу эле Улан Примовдун дагы жардамын 158 тонна көмүрдү бүгүн алып келип мына тапшырып турабыз. Жалпы айыл Кызыл Суу айыл аймагы боюнча азыр оор жабыркагандар 177 болду. Ал үй жараксыз адамдардын. Жалпы адам жабыркагандар 532. Булар категориялар боюнча айтылганда. Анан мен эң башкысы биздин жогорку кеңештин депутаты Улан Бердибаевичке ыраазычылык билдирем. Өзүмдүн атынан жана айыл аймагынын жашоочулары атынан. Себеби биздин ушундай элибиздин оор кырдарда турганына жакындан жардам берип, Ноул Алайдан 158 тонна көмүр алып келип бүгүн төгүп беришти. Алымбек Апызаков, Мирлан Ормонов, Ош Прим жаңылыктары. 17 ноябрда катталган жер титирөөдөн эң көп жабыр тарткан аймак катары Ош облусунун Кара Суу районундагы Кызыл Суу айылынын жашоочулары эсептелинди. Окуя болгон күндөн тартып бардык тиешелүү кызмат өкүлдөрү бул жерге тартылып, атайын иш аракеттерди жүргүзүшкөн. Бирок аталган айылдын тургуну Нурбек Садыков маалымат жыйын өткөрүп, анда мамлекеттин камкордугу тургундарга убагында жетпей жатат деген кабар тараткан. Бирок бул маалыматты толугу менен төгүндөө үчүн бүгүн кырсык катталган айылдын тургундары атайын маалымат жыйын уюштурушту. Кененирээк Абай Нурбашевиков айтып берет. Жер силкинүүдөн жабыр тарткан Кызыл Суу айыл аймагынын тургундарына жетишерлик деңгээлде жардам берилбей жатат. Мындай билдирүүнү бүгүн Акпресс Бишкек маалымат агенттигине аталган айылдын тургуну Нурбек Сыдыков билдирди. Маалымат булагы болгон Сыдыковдун сөзүндө, өзгөчө кырдаалдар министрлиги окуя катталгандан 2 күндөн кийин гана элүүгө чукул чатырларды алып келип беришти. Бул күндөр аралыгында айыл тургундары көчөлөрдө, унааларда жашоо кечиришти. Учурда аталган министрлик жардамдарды кабыл алуучу счетторду ачты, бирок аны да жакшы көзөмөлгө алуучу координаторлор да жок. Ананда келген азык-түлүктөр бардыгына тең бөлүнүп берилбей, көпчүлүгүнө жетпей калууда деген арызын коомчулукка билдирген. Бир адам менен адамды неметип коет. Канча адам түйшүк тартып келдик азыр. Келеткан биздин жолубуз оңой жол эмес. Мындай маалымат жеткен аталган айылдын тургундары дароо ызычы түшүшүп, Акпресс Ош агенттигине атайын журналисттер үчүн маалымат берүүгө киришишти. Айыл өкмөт башчысынан жабыр тарткан тургунга чейин топтолушкан. Айтымдарында учурда мамлекеттен гана эмес, өкмөт мүчөлөрү, жогорку кеңештин депутаттары, керек болсо жеке тараптардан да келип жаткан жардамдар жогорку деңгээлде экенин кошумчалашты. Кырсыктын катталгандыгына өкүнүп, бирок көз жазымда калтырбай акыбал сурап жатышкан бийлик өкүлдөрүнө терең ыраазычылыктарын айтышкан жергиликтүүлөр жогорудагы айылдашынын берген маалыматын жалган деп эсептеп, кимдир бирөөнүн же жеке өзүнүн кызыкчылыгы үчүн кылып жаткан кадамдары адамдыкка жатпастыгын билдиришти. Чатырлар бардыгына жетти эртеси. Көмүр кече 158 тонна көмүр жеткирди Примов дегени. Рахмат. Канча гуманитардык жардамдарды мен айтып коюшум керек. Акимге, губернаторго абдан терең ыраазы ел. Дээрлик эртеси күнү эле барып туруп өз көзүм менен көрүп туруп, бүтүндөй облустун чоңдорунун бардыгын эме элге
ар бир семьяга 2ден организацияны бөлдү. Семьягачы. Ошолор өздөрүнүн жандарынан чыгарышып, жардамдарын берип атышат. Ал эми элди дүрбөтүүдө делген Нурбек Сыдыковдун жеңесин айтымда маалыматты алган убактан тарта жолдошу ал менен телефон аркылуу сүйлөшкөндүгүн айтып, анда Нурбек Сыдыков мен маалыматты андай майында берген эмесмин, башкача ойду айткам дегенин кошумчалады. Туура эмес маалымат экен, барып элдин арасынан биз жакшы маалымат берип келели дедик. Биздин жетекчилерибизге туура эмес барган нерсени барганда айтып атабыз, бизге эмне зарык келиптир. Бергенди бергендей деш керек. Жалган сөздүн айтыштын кереги жок бу жердечи. Көзүбүз менен көргөндү айтайлы эле келдик эле. Ушул жерге келип алып атам мен кайным экенин. Анан жолдошума звонок кылсам, жолдошум айтып атат. Алар бул мааниде эмес, башка мааниде мен мамиле кылып атат элем. Бүгүн конференцияда чыктым эле, анан мындай болдум эле деп, мен да жакшы түшүнө албай атам анысына. Алдын ала биз маалымат уккан жокпуз, ал бала биз менен байланышкан да жок, акыбалыбызды сураган да жок эле. Буга чейин Айлынын жашоосу менен таанышы жок жана жер титирөөдөн кийин үй бүлөсүнүн телефон аркылуу акыбал сурабаган уулдарынын берген мындай маалыматты кызыл суулуктарды уят карагандыгын айтышат. Ошондой эле ар тараптан жардам колдорун сунулуп жаткандыгын жана алар тездик менен атайын түзүлгөн комиссиянын чечиминин негизинде тургундарга бөлүштүрүлгөндүктөрүн Айыл аймак башчысы билдирди. Айылда адамдар машинада жаттат, МЧСтен жардам болбой атат деген ал туура эмес. Мен өкмөт башчы катары айтайын, 17 күнү 11ден 39 минутта өткөндөн баштап мен өзүм ошол жерде райондогу акимибизге, жетекчиликке, укук коргоочу органдарга, медицина тармактарына бардыгына МЧСке билдирүү бергенмин. Алар ошол эле убакытта 2 сааттан кийин биздин аймакка келишип, тийиштүү чараларды бардыгын эртең мененки саат 8ден баштап службалар ал жерде болушкан. Жогорудагы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин ошондой эле бүгүнкү бийлик өкүлдөрүнүн жер титирөөдө тийиштүү кызматтарын ыкчам бере алышпады деген мааниде берген билдирүү кимдин саясий заказы же болбосо кимдин жеке кызыкчылыгы экени азырынча белгисиз. Анан да чындыкка дал келеби же жокпу, аны ар бир адамдын жеке таразасына коебуз. Абай Нурбашевиков, Мирлан Урманов, Улукбек Нарматов, Ош Бирим жаңылыктары. Өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев бүгүн Азияны футбол конфедерациясынын президенти Шейх Салман бин Ибрахим Ал Халифаны кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө өлкө башчысы Шейх Салманга Кыргыз Республикасынын футбол конфедерациясынын демилгелерин колдоого алып келгени жана Азия футболунда жасаган реформалары үчүн ыраазычылык билдирди. Алмазбек Атамбаев ошондой эле кыргыз жеринде футболдун өнүгүп жатканын, муну кыргыз футболчуларынын эл аралык деңгээлде көрсөтүп жаткан оюну далилдеп тургандыгын баса белгиледи. Өз кезегинде Шейх Салман бин Ибрахим Ал Халиф кыргыз футболчуларындагы жылыштар көрүнүп тургандыгын да кошумчалады. Аламдагы эң акыркы кабарлар менен алдыда дүйнөлүк жаңылыктар. Париждеги теракттын иликтөө ишин алкагында кечээ түнү Бельгияда 16 адам кармалды. Бирок эң негизги айыпталуучу азыркыга чейин колго түшүрүлгөн жок. Терроризмге каршы эң ири операциянын жүрүшүндө бельгиялык полиция 7 коммунада ошондой эле Шерлоа жана Льеж шаарларында 19 рейд өткөрдү. Бельгиянын федералдык прокурору Эрик Ван дер Сип тергөөнүн кызыкчылыгында операция боюнча кеңири маалымат бере албай турганын билдирген. Анын айтымында жалпы 16 адам камакка алынды. Алардын жанында курал-жарак жана жардыруучу каражат аныкталган эмес. Салах Абдислам кармалгандардын арасында жок деп кошумчалады прокурор. Салах Абдислам Париждеги теракт болгон 13 ноябрдан бери издөөдө. Жакында кармалган анын жардамчылары Абдислам жардыруучу каражаттарды белине байлап жүргөнүн айтышат. Бельгиядагы операцияга аскер жана полициянын жүздөгөн кызматкерлери кол кабыш кылууда. Андан сырткары операцияга бронетехника жана тик учактар тартылган. Аргентинада Маурисио Макринин талапкерлери кубанууда. Консерванттардан талапкер Буэнос-Айрестин мэри президенттик шайлоодо жеңди. Шайлоо баракчыларынын 90% эсептелгенден кийин ал 52% добуш топтогону маалым болду. Мурунку президент Кристиано Фернандес де Киршнер Макринин жеңиши менен куттуктады. Бул соңку 10 жыл аралыгындагы Аргентина оппозициясынын алгачкы жеңиши. Маурисио Макри бардык шайлоочуларга ыраазычылыгын билдирди. Бүгүн тарыхый күн. Доор алмашкан учур жана аны өч алуудан баштоого болбойт деген Макри өлкөдө жакырчылык жана маңзат сатуу жоюлат деп убада кылды. Аргентина Киршнер үй бүлөсүнүн 12 жылдык башкаруусу менен коштошууда. Алгач бийлик башына Нестор Киршнер келген болсо, андан соң өлкөнү анын жубайы Кристина Айым жетектеген. Эки президенттик мөөнөттөн кийин анын 3-мөөнөткө шайланууга укугу жок.
Египетте Мохаммед Мурси бийликтен четтетилгенден кийин өткөн мезгилде жыйынтыктоочу парламенттик шайлоонун акыркы туру өтүп жатат. Саясаттануучулар добуш берүү альтернативасы өтүп жаткан белгилешти. Талапкерлердин арасында президентчил талапкерлер басымдуулук кылууда. Ал эми бир катар социалисттик жана либералдык партиялар шайлоого катышуудан баш тарткан. Мен биздин өлкөбүздүн жана жаштарыбыздын келечеги үчүн добуш берейин деп келдим. Биз баарыбыз коопсуз жана туруктуу өлкөдө жашашыбыз керек. Египет ыдырап кетпей, биримдиктүү болоруна ишеничим чоң, дейт шайлоочулардын бири. Добуш берүүнүн экинчи айлампасында 28 миллион шайлоочу катталды. Бул ноябрда өткөн биринчи турга салыштырмалуу 1 миллионго көп. Бирок негизинен шайлоочулардын катышуусу төмөн экен белгиленди. Көпчүлүк египетчилер өлкөдөгү соңку окуяларга байланыштуу саясий өзгөрүүлөргө аралашкысы келбей калды. Эң башкысы парламент коомчулуктун негизги көйгөйү болгон жакырчылыкты жана ачарчылыкты жоюш керек. Украинадан электр жарыгынын келиши токтотулганына байланыштуу Крым электрсиз калды. Крым бийлиги өзгөчө кырдаал тартибин жарыялады. Кече кечинде Крымдын ири шаарлары электр менен камсыздалган. Бирок жергиликтүү электр станцияларынын кубатсыздыгынан улам Орусиянын энергетика министрлиги жарым аралда электрди мал-мал менен өчүрүүнүн графигин киргизди. Бардык социалдык объекттер резервдик булактарга кошулган. Украинадан келген электр жарыгы 4 электрдик өткөргүчтөр аркылуу жеткирилип турган. Херсон областында орун алган экөө жума күнү иштен чыккан. Калган экөө жекшембиге караган түнү белгисиз адамдар тарабынан жардырылган. Бирок бүгүнкү күндө Крым блокадасы делеген түзүм атайын топтордун өткөрүүчтөрдү калууна келтирүү иштерине каршы чыгууда. Тажик акыны Аниса Сабиринин Сагдианан издери аттуу көргөзмөсүндө коюлган сүрөттөр Фан тоолору, Тоолуу Масчо, Ягно Пайлы жана Тоолуу Бадахшан автономдук облусуна тартылган. Акындын айтымында сүрөттөрдө тоолордун кереметтери гана эмес, байыркы сагдилердин турмушу, үрп-адаттары көрсөтүлгөн. Бул Анисанын биринчи көргөзмөсү. Ал 2014-жылы жарык көргөн Диванаград аттуу биринчи китебинен кийин элге таанылып, Тажикстандын Падида улуттук сыйлыгынын лауреаты болуп, Борбор Азиялык алтын такты адабий сыйлыгын алган. Ошондой эле Дүйнөлүк жазуучулар конгрессинин спикери милдетин да аркалаган. Достук фестивалю. Мына ушундай аталыштагы иш-чара Ош шаарындагы жаштарды бир жерге топтоду. Улуттар аралык беримдикти, достукту бекемдөө максатында уюштурулган кечеде студенттер жана мектеп окуучулары өз өнөрлөрүн көрсөтүштү. Тыштык деген ат менен республика боюнча 5 шаарда өз максатына жеткен фестивалга биздин чыгармачыл топ да барып катышып келген. Улуттар арасындагы достукту ар улуттун ыры музыкасы, өлкөдөгү бардык элдердин маданиятын, үрп-адат, каада-салтын чагылдырган жаш таланттар. Булар мектеп окуучулары же жаңы эле орто кесипке ээ болгон студенттер. Бири ырдап көрүүчүлөрдү таң калтырса, экинчиси чимириле бийлеп көпчүлүктүн көңүлүнө толду. Мына ушундай түрдүү таланттардын өз өнөрүн көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк түзүп берген Тынчтык долбоору болду. Ош шаардык жаштар иштери боюнча комитети жана Юзофош коомдук бирикмеси тарабынан демилгеленген фестиваль мында келген катышуучулардын колдоосуна арзыды. Биякта ырдабастан билебизден дагы башка мектептердин балдары менен таанышып, кыздары менен таанышып, билишип, каада салттарды дагы көп билишип, негизи мындай болуп турган иш-чаралар жакшы өзү. Дагы да көп болсо, бул жака ар аймактан келишти, Оштон башка шаар четтеринен келишип, бул жака келип уюшуп, топтолуп, ушундай иш-чараларды көп кыла берсе дагы жакшы болмок эле. Фестивалдын жүрүшүндө катышуучулар расмийликтен качып, чын жүрөктөн эс алышты. Бирок достук фестивалынын максаты бул эле эмес. Негизгиси ушундай долбоорлор аркылуу жаштарды активдүү жаран болууга, ата мекенди сүйүп, аны урматтоого чакыруу. Жаштар өздөрүнүн чыгармачылыгын көрсөтүү аркылуу мындай өздөрүнүн ишеним пайда болот. Экинчиден алар ошол чыгармачылык аркылуу өздөрүнүн сүрөт, ыры, бий, театралдык постановкалар аркылуу алар коомдо болуп аткан ар кандай негативдүү ситуацияларды көрсөтө алышат. Ошол эле мусор көйгөй, же болбосо ынтымак болуу, же башка кандайдыр бир социалдык көйгөйлөрдү алар өздөрүнүн чыгармачылыгы аркылуу көргөзүшөт. Достук фестивалына бардык катмардагы жаштар катышты. Жөнөкөй мектеп окуучуларынан тарта көчө балдары, аз камсыз болгон үй бүлөлөрдүн балдары баары бир сахнада достукту, ынтымакты даңазалашты. Тилекке каршы ушул достук фестивалдарын бүгүн өткөрүп атабыз да. Бул деген нерсе, демек биздин коомубузда кайсы бир деңгээлде ушул достук фестивалдарын өткөрүүгө муктаждык бар деген көрсөткүчтү айтат да.
Бул албетте мындай бир өтө жакшы көрүнүш эмес. Ошого карабастан ушундай бир фестивалдар аркылуу, ушул өз ара диалогдор аркылуу, ушул коомдун ар бир топтору, ар бир катмарларында ушул сүйлөшүүлөрдү жүргүзүү аркылуу биз бирдиктүү бир эрежелерге, жалпы эрежелерге келип алышыбыз керек деген ойдомун. Жалпы эрежеге келүү бул ар улутка бөлбөй, же мен кедей сен байсың дебестен, мыйзам алдында бир милдетти аркалап, тең укукта коомдун өнүгүүсүнө салым кошуу. Ошондуктан жаштардын башын бириктирип, алардын бири-бирин сыйлап урматтоого чакырган иш-аракеттин болуп турушу учур талабы. Кенжеби Маматсадыкова, Улукбек Нарматов, Ош Берем жаңылыктары. Бүтүрүүчү курстун студенттерине спектакль. Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Улуттук маданият жана көркөм университетинин студенттери италиялык комедиограф Карло Галджонинин чыгармасын кыргызчага которуп сахналаштырган. Алар аталган спектакльда 6 ай бою даярдап, дипломдук иш катары тартуулашты. Жаш режиссер жана актерлордун ийгилигине Каныша Эркинбекова да күбө болуп кайткан. Бул сахнада ойноп жаткан каармандардын ролун студенттер жаратышты. Алар 5 жылдан бери Бүбүсара Бейшеналиева атындагы Маданият жана көркөм университетинде билим алып, учурда дипломдук иши катары түштүк жерге сынкыдырып, спектакль коюп жүрүшөт. Ош шаарында алар италиялык комедиографтын чыгармасын кыргызчалап, көрүүчүлөргө тартуулап жатышат. Бул үчүн аларга 6 ай убакыт керектелген. Актерлордун айтымында элде кабыл алуу өтө жогорку деңгээлде болууда. Негизинен карапайым элге коюп аткан спектакль. Бул чоң италиялык классика деп айтсам болот. Муну классиканы түшүнүш өтө кыйын. Италиянын чыгармасын тим болду Беларте деп айтылат. Бул кыргыздардыкы таптакыр башкача, италияныкы таптакыр башкача. Ал эми ошол жөнөкөй эле карапайым элдин кабыл алуусу менин байкаганым боюнча аябай жакшы да. Биз кичинекей нюанстарга чейин түшүнүп, кичинекей балага чейин күлүп кабыл алышат. Негизинде комедия ойноп атабыз. Кабыл алуу өтө жакшы. Эки төрөгө бир малай чыгармасында 10 актер ойноп, алардын ар бирине жекече жанашуу менен роль тандалып алынган. Бир малай кара курсагын ойлоп, эки төрөгө кызмат кылат. Алардын ар бир айтканын адаштырып, берген буйруктарын убагында аткарбай, төрөлөрдү аз жерден өлтүрүп ала жаздайт. Бирок чыгарма комедиялык жанрда болгондуктан күлкү аркылуу кайсы бир ой ачылат. Албетте көрүүчүлөргө түшүнүктүү болушу үчүн биздин улуттук баалуулуктар азыраак болсо да камтылганын койгон режиссер баяндайт. Андыктан актердук топ элди театрга үндөйт. Мына Жалал Абадта болдук, Баткенде болдук, аябай жакшы келип берип атышат. Мен дагы азыр ошо спектакльде эркек кишине ойногонум үчүн азыр грим менен сакал мурутчан турам. Кабыл алуу абдан жакшы, ошондуктан баарыңыздарды театрга чакырабыз, спектакль көрүңүздөр. Интернет клубтарга жаш балдарды жибергенден көрө ушинтип турмуш күзгүсү болгон театрга жөнөтсөңүздөр, биздин муун келечектеги жаш балдар жакшы тарбия алып чоңоет деп ишендирип кетем. Аталган спектакль жаш балдардан тарта улуу муундун өкүлдөрүнүн аудиториясына ылайыкташкан. Убактысы 1 саат 40 мүнөт. Чыгарманы башынан аягына чейин музыка жана жагымдуу маанай коштойт. Андыктан комедия жаатынын башкы багыты ушул. Мында келип спектакль көрүүчүлөрдүн басымдуу бөлүгүн жаш балдар түзүп, айтымдарында аларга чыгарма жакты. Спектакль абдан сонун экен. Мында эки адамдын сөзү жөнүндө болуп атат. Түшүнүшүм боюнча. Мага абдан жакшы. Бул спектакль мага актерлору жакты, бар кийимдери, ошо нелери жакты. Аябай жакшы нерсе экен. Спектакльде бир көптөгөн нерселерди үйрөнүп алсак болот. Азыр бул спектакль көбүнчө күлкүлүү болуп жатат. Ошол бардык окуучуларга жакты деп ойлойм. Турмуш күзгүсү болгон театр учурда кайра жанданып жатат дейт бул жаат өкүлдөрү. Андыктан мындай сахналаштырылган чыгармалардын көрүүчүлөргө тартууланып турушу жакшы жышаан. Каныша Эркинбекова, Бектел Акылбек уулу, Ош Берем жаңылыктары. Мына ушундай маданий жаңылык бүгүнкү биздин берүүбүздү соңуна чыгарат. Ош Берем телеканалы эл менен бийликтин ортосуна көпүрө болгону даяр. Ал үчүн биздин төмөнкү телефон номерлерге байланышка чыгып, көйгөйүңүздөрдү айтсаңыздар болот. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аба ырайынын демөөрчүсү Энба Булут эмеректери.
Эмбавуттан сапаттуу жана өзгөчө эмеректер эми биздин Ош шаарыбызда. Эмбавут эмеректери менен дагы да жашооңузга жаңыртуу киргизип, көңүлүңүздү көтөрө аласыз. Эмбавут менен жашоону чогуу өзгөртөбүз. Байланыш үчүн телефон 0779 216 977.